Урматтуу көрүүчүлөр, биз Беловодскийдин центриндебиз, тагыраагы Москва району Беловодский айылы. Чоң трассанын боюнан базардын, военкоматтын, айыл өкмөттүн, парктын бүт бардык социалдык объектилердин жанынан эле Луговая көчөсү 40-дарегинен ушул 17 сотук жер аянты менен 3 бөлмөлүү үй шашылыш түрдө сатууга коюлду. Кызыл китеби, договор купля-продажа бүт бардык юридикалык документтери колдо. Жер аянты 17,40 сотук экен да, ошондо 17,5 сотук болуп калат. Чек араларын бир катар сиздерге түшүндүрүп коелу. Тети тыныкенин бурчунан шифердин. Бул тарабы ушул узунунан ушул катар менен түз тетиги дарактарга чейин 70 метр чыгат. Узуну. Трехфазка электр энергиясы бар, суу свети бар, бүт бардык коммуникациялар киргизилген. Анан бул дарек Беловодскийде ушул Луговая көчөсү 40-дарек деп 2 навигатор менен издеп келе бересиздер. Бул тарабынан мынакей. Батыш тарабы Солнечная көчөсүнө чыгат мына. Түз деле бир үйдөн кийин эле Солнечная көчөсү, алдагы асфальт басылган. Түз өйдө чыксаңыздар Беловодскийдин центри военкоматка 50 лет Киргизиянын кесилишине чыгасыздар да, чоң трассагачы. Ошо военкоматтан эле оңго буруласыздар Солнечная менен. Анан Луговая менен батыш тарапты көздөй түз жүрсөңүздөр, бул жагы ушул Айдар базарына Беловодскийдин центрине түз чыгып барасыздар да. Өтө сонун локацияда. Четинен бир катар сиздерге көрсөтүп берейли. Мына ушул дарбаза калиткасы орнотулган, бул тарабынан гаражга кирүүчү вход. Мынакей Луговая 40-дарек деп жазылып турат. Четинен көрсөтүп берейин сиздерге. Киргенде мына площадкасы бүт бары евробрусчатка басылган, маңдайда 3 бөлмөлүү үй, оң тарабында эми бул жакта баня, анан кухня, чай ичүүчү бөлмөлөр жайгашкан. Андан ары жагында арт тарабына өткөндө навестери, кошумча сарайлары дагы бар экен. Аны четинен бир катар сиздерге көрсөтүп беребиз. Так, пауза алып тур. Мынакей Луговая 40-дарек деп жазылып турат. Анан дарбазадан киргенде короосунда евробрусчатка сплошной басылган. Евробрусчатка маңдайда 3 бөлмөлүү үй, оң тарабы гараж, скважина, бүт бардык моторлор орнотулган, трехфазка кирген. Сол тарабында болсо бул жагы кухня, чай ичүүчү бөлмө, банясы жайгашкан. Четинен көрсөтүп бере берейли. Кана келиңиздер. Мынакей киргенде сол тарапта баня, бул жагы раздевалкасы менен, топкасы менен экен. Ичи парилкасы. Андан бери жагында мына оң тарабы кухня болуп калат. Көрсөңүздөр болот. Кухня, бүтүн газ плита, гарнитураларын бүт бардыгын ушул жака орнотуп алып тур. Суу светти киргизген ичине. Бул жагы ушундай 2 бөлмө. Андан бери жагы мынакей. Мына бул тарабы гараж болуп калат. Гаражда бир катар көрсөңүздөр болот. Ушул 17,5 сотук жери менен ушул үйдүн баасы $49,000 деп сатууга коюп жатат да. Анан документтер бүт баары колдо экен. Даяр. Бул жагы дарбазасы, киргенде асты стяжка болгон. Анан мына бул жагынан скважинадан суу чыгарылыптыр мынакей. Бул тарабы скважина. Скважина, моторчиктер бүт баардыгы орнотулган. Андан ары кийинки жайларын көрсөтөбүз. Берки тарабы мына бул тарабында дагы бош орун бар экен. Бул жагындагы көрсөңүздөр болот. Бул жагындай тоокторду өзүнчө бөлүп койгонго шарт бар экен да. Кана үйдүн ичин дагы көрсөтөйүн сиздерге. Жери аябай кенен. Киргенде мына прихожка, андан ары маңдайда бул тарабы ушул топка экен. Чакан эми кухня сымал топкасы. Отопление системасы бүт бардык ушул жак менен жылытылат. Трехфазка электр энергиясы бар. Оң тарапта бул жагында 2 бөлмө болуп калат. Мынакей. Мына биринчи бөлмөсү, полдору жыгачтан, отопление системасы бүт баары кирген. Андан берки тарабында мынакей төр жагында экинчи бөлмөсү. Бул бөлмө дагы полдору жыгачтан. Андан ары жүрүңүздөр. Мына бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Так. Мына бул жагы өзүнчө дагы бир бөлмө. Бул бөлмөнүн дагы полдору жыгачтан экен. Ушул үй 3 бөлмөлүү үй. Кана жүрүңүздөр. Так, огород тарабында көрсөтөйүн, кенендигини. Үйдүн артынан туугандар, үйдүн артынан границага чейин 1 метр бар аралык. 1 метр аралык бар. Мына бул тарабы көрүп койсоңуздар болот. Мынакей, бул жагы да ушундай погреб, кошумча склад бөлмөсү. Так, андан бери мына бул жагы таза сад огород. Малина дагы отурузулган, башкалары дагы отурузулган, оң тарабынан андай навес, асты эми катарынан койкана, козукана кылып бөлүп алсаңыздар болот да. 3 загончиги бар экен ичинде. Бул тарабы тооккана, анан навестин асты, бул тарабы сарай болуп калат. Так, жүрүңүздөр. Чек аралар мына үйдүн артынан эле кетет да. Үйдүн артынан кетет. Мына бул тарабында дагы бир загон бар экен. Мына бул жагынан навес, отунканасы. Үйдө тарап чек арасы ушул тетиги забор менен түзүнөн өтөт да. Бактарактарга чейин.
Анан мына калитка аркылуу кирип чыга бересиздер. Бул жагы ушул огороду. Баардыгы ушул бир кызыл китептүү 17,5 сотук жер аянты болуп калат. Эми чек араларын бул тарабын түшүндүрөйүн. Караңыздар. Мына бул сырткы ажатканага чейин келет. Үйдүн арты менен түз келип, андан бери кеңейет дагы ылдыйга. Бул жагына дагы ушу 29 метр кеңейет. Ылдый тарабы мына бул өрүк бактарактары, алма бактарактары бар. Ушул бактарактардын ылдый жагы забор менен барып туруп батыш тарабы тиги заборго чейин да. Поляга чейин. Анан дагы жакшы жери учурда Беловодскийдин центр базары долбоордун негизинде жылдырылып, планы түзүлүп жатат. Мына ушул бактарактардын арт тарабы пустой поле да, бул центрдин астында эле. Ошо Айдар базардан түз эле светофордон ылдый түз жүрсөңүздөр ушул поляга келесиздер да. Жана биз кирген Луговой көчөсү менен түз чыккан тарап. Ушул жагына чоң базардын баардыгы ушул жакка көчүрүлөт деп жатат. Эми бул жагына базар көчүрүлүп кала турган болсо, мына бул жер дагы өркүндөйт да. Эки сорттогу мына бул жерде малиналар отургузулган. Мына бул тарап ушул теректери бар, бактарактар бар, ушул чек аралар ушундай кыскасы кенен жери менен да. Ушул 3 бөлмөлүү үй. Шашлык алам десеңиздер, ээси менен чалып сүйлөшүңүздөр. Баасыны ушул $49,000, анан дагы бир аз түшүп берем дейт. Бүтүн кызыл китеби, договор купля-продажасы, юридикалык документтери ээсинин колунда. Келесиздер, өзүңүздөр тарс сүйлөшөсүздөр, көрүп, эгер жаккан болсо сүйлөшүп аласыздар. Бул жер Беловодскийдин центри да. Центрде. Мектеп проблема эмес. Кааласаңыздар бул жагына түз военкоматтын арт тарабына барсаңыздар, бул жакта Первый майка бар, 1-май орто мектеби. Оң тарабы центрде номер 2 Степаненко орто мектеби бар. Андан өйдө бир аз чыксаңыздар, больница, Курманбек Сыйданов орто мектеби, РОВД, бүтүн ушул жакта жайгашкан да. Роддом, кыскасы бүт бар социалдык объектилер айланаңыздар да. Банкка, базарга ушул Луговой менен түз эле баягы семичке чакканча барып келе бересиздер. 3 мүнөттүк жол да, жөө басканда. 3 мүнөттө барасыз, 3 мүнөттө келесиз. Чалып сүйлөшүңүздөр, Ассаламу алейкум.